Могу чоңдорду көрүп ичим ачат да. Баарынча дуа кылабыз. Анан ажеке ушу өзүңүз келсеңиз жакшы болгонтот. Каяка? Президенттикке өзүңүз келип оңдосоңуз болбой атат да. Мен ошо ага чейин бери Нарын районунан 2 Нарын айылдан болом. Анан ушуларды көрүп жеп ичип турганда ушу бизден кийинки балдарга эчтеке калбай калабы деп эле кызалат болом да. Ушу өзүңүз келсеңиз ак караны билесиз, оңдойт элеңиз да. Ушул бир сизден башка киши оңдой элбей койду, бычакка сагып адам жок болуп калды. Ошол ажеке. Аллах разы болсун бир тууганым. Мына ушундай суроо мына 5-6 жылдан бери мага тынымсыз келет. Анан суроо келгенде эле мен дайыма айлантып тегерентип, адамды капа кылбай, өзүмдү капа кылбай, эч кимди уккандарды капа кылбай, анан дайыма мындай бир өтүп кетем тегеретип. Бирок кээде ушул айтып аткан ошол электорат деп айтабызбы, карапайым эл ошол ажеке, ошол парламентке барсаңыз, ошол жерге барсаңыз, балким сабаттуу, адилеттүү мыйзамдар жазыла беле, ошол жазылган мыйзамдарды мындай бир көзөмөлдөө дагы жакшыраак болор беле, балким ошол жердегилерге бир ыйман ырыс жугушат, ыйман оошот деген ыйман оошуп дагы бир жакшы боло беле деген жүйөлүү кептерди укканда, кээде мен ошол жака барбагандыгым үчүн балким мен күнөөкөр болуп атамбы. Кудай таалам ошол ушунчалык бир элге кадыр барктуу болсом, бир азыр ошол кадыр баркты ошол мусулманчылык аркылуу бергенден кийин ошол мусулман эл айтып аткан болсо эмне үчүн барбаш керек? Албетте мен мисалы үчүн мени бирөө финансы министр болсо албетте барбайт элем, ал менин ишим эмес. Албетте мен мисалы үчүн англис тил мугалим боло албайт элем. Бирок мен ошол диний башкармалыкта иштеген, бул өзүнчө бир министрлик сыяктуу чоң иш, демек башкармалыкта башкарма болгом дегендей тажрыйбам бар канткени менен. Анан бул депутат дегенде эле эмнеге молду депутат болуш керек деген сөз туура эмес, анткени бул эл өкүлү деген сөз. Кудайга шүгүр эл арманын айтып, элге суроосуна жооп берип аткандан кийин ошол элдин жок дегенде өзүм билген багытта, темада, балким ошол жерде мен элдин өкүлү болгонго балким татыктуумун, балким актай албай деле калышым мүмкүн. Ошон үчүн мен азыркыга чейин эч так жооп бергеним жокмун. Балким мына бир жакынкы күндөрдө мына ушул парламенттик шайлоолор боюнча мен өзүмдүн пикирими бир кескин түрдө билдиргенди ойлонуу үстүндө турам. Анткени балким ошого жооп бербей турган болсок, анда кыяматта жооп берип калыш толук түрдө мүмкүн деген маселе. Албетте кимдир бирөөлөрдүн түнкү уйкусун мындай бир козгоп жибериши мүмкүн. Бирок бул эл өкүлү деген, эл өкүлүнүн миссиясын аткаруу менимче элдин арасында жүргөн, элден чыккандар аткарыш керек деген маселе. Эч качан биздин максатыбыз ошол аркылуу башка бир нерсеге жетүү эмес, балким эл үнүн жеткирип ошол жерден балким муфтий болгондо аткара албай калган же азыр аткара албай аткан башка бир элдин кызматы деген кызмат аткарганга мүмкүнчүлүк болуп калыш толук түрдө мүмкүн дейм. Мага көптөгөн партиялардан буга чейин да түшүп келген, азыр дагы сунуштар түшүп атат. Булардын үстүндө терең ойлонуудамын. Балким жакын күндөрү мен атайын бир кайрылуу менен чыгам деген үмүттөмүн. Кудайым ыраазылык берсин. Анан эми урматтуу бир туугандар, бизде бир жакшы түшүнүк болуш керек. Азыр эми мени президенттикке деп айтып атпайбы бул жерде. Азыр президентибиз бар, ошол кишиге дуа кылуу биздин мойнубуздагы милдетибиз. Ал киши бизге жагабы, жакпайбы, аманат ал кишиге жүктөлгөндөн кийин карапайым момун мусулмандарга ал кишиге дуа кылуу милдет. Анткени анын оңдолгону, алдыга түшкөнү бүтүндөй элдин утугу. Эгер жаңыл жаза турган болсо, бул бүтүндөй өлкөнүн аркага кеткен деген мана. Ошондуктан келгиле ошол нерсеге дуа кылалык да, бир ага чейин боло турган парламенттик шайлоо жөнүндө ойлонсок, албетте мен ойлойм туура болот деп. Аллах ыраазы болсун.